Assalamu алейкум, кадырман кыргыз элим, кутмандуу күнүңүздөр менен. Мен азыр Беловодскийдеги Стренка деген айыл бар экен, достор. Ошол айылда мына ошондой шартта үйдө жашаган 37 жаштагы Медина аттуу эжекебиз 7 баласы менен. Мына ушундай таштанды үйдө жашайт экен. Азыр кененирээк маалыматты Медина эжеден алып берем. Ушул жерде жашайсыз, ушул жерде жашайсыз, жүрүңүз. Бир жарым жылдан бери ушул жерде жашайсыз. Bir жарым буга чейин кайсыл жакта жашаңыз? Буга чейин бирөөнү мал багып иштеп. Бирөөнүн колунда мал багып иштеген, ошол жакта иштегенсиз. Кийин ал жактан кетирип салышты. Балдарым ооруп калып, анан базы бердик да ошого байланышты. Балдарыңыз ооруп калып, чыкканга туура келди. Сууга жакын болду, балам бирөөсү чууп, анан ошонун аркылуу басып бердик да. Азыр эми бул жакта азыр менин интернет көрүүчүлөр айтышы мүмкүн. Бул эженин бетин тартып эле койсоңор болмок депчи. Бирок сиздин уруксатыңыз менен биз тартып берели да. Мен эже, сиздин жолдошуңуз бир көзү эме окшойт, Азиз окшойт. Көзү жакшы көрбөйт, оорулууда инвалид. Анан жетип алам, эми ушул үйдө квартирада жашайм. Жалгыз иштейм өзүм. Жолдошум Поляга да жакшы жарап иштей албайт. Туугандарды албайт, аны чала иштейсиң, чала кыласың жумушту деп. Улуу баламдын дагы атасынын немеси болуп, улуу баламдын да көзү жакшы көрбөйт. Анын да Поляга чыга албайт, анын 13 жашта. Жетип алам, мен ушул жерде жашайм. Bir жарым жылдан бери. Бул жерде квартирадасыз? Квартирада турам ушул жерде. Демек, балаңыз ооругандыктан бул жака көчкөлөрүн деп атпайсызбы? Демек, ошол атасынын канына байланыштуу да? Атасынын канына байланыштуу. Канча балаңыз дагы ошондой? 7 балаңыз бар экен, 7 балаңыздан баары эле ден соолугу эмеби? Бекем элеби? Көздөр слабый деп айтышканда бүт баарында. Демек, көз айнек тагуусу шарт. Көз айнек тагындырасың деп айткан, бирок мен анын акчаны жетип алып бере алам эмесмин. Улуу балама 8000 деген. Азыр мындай эле дарылатып атам да. Арзан дарыларын алып берип. 8000дик эме очки экенби? 8000 очки кийет деп ошенткен бизге врачтар барганда. 800 сом жана тамчылатма дары ал деген. Яна мындай таблетка 600 сом дары ал деген, таблеткасын тамчылатпасын иштик. Эми 6 айдан кийин барып көрөбүз да. Көргөндө 2 катарлуу очки кийесиң деген. Аябай слабый баланын көзү жакшы көрбөйт. Былтыр муунуп калган, кермеге жакшы көрбөйт. Анан ошондон баштап чуркап эме кылдым. Муну мугалимдер айтканда көп көңүл буруп, көп караган, анткени акчам жок болуп караганга. Бирөөнүн колунда иштечүбүз, ал только бизге продуктка гана акча берчү. Лишний акча берчү эмес. Думгандары карай алган жокмун. Мындай күч колдонбойт беле сиздерге? Күч колдонгон жок. Только ошо сарайдан чыгарчу эмес да, ошо сарайдын ичинде гана болчубуз. Ал жакта канча жыл мал бактыңыздар? 3 жыл мал бактык, 15 уй сатчубуз, 18 торпо, байламан уйлар бар болчу. Жылкылар бар болчу, ошолордун баарын бүт ошо жолдошум экөөбүз жалгыз карачубуз. Кол менен бок чыгарчубуз. Аппарат, только аппарат саган үйөбүз эле аппарат менен сатчубуз. Калганы бүт кол менен болчу. Мына ушу печкага намыш ырасыздарбы? Бул печкага намыш ырчыбыз, бул бушулуп калып иште. Бузулуп калды бул, а? Бул жак ундар окшойт. Уңуздар төгөнөйүн деп атыптыр, а? Бөлүм чыккандан бери бул жакта экенсиздер да? Мына аектен караганда үйүңүздөр такыр эле талада экен да? Талада жайгаштыр. Эң айылдын башы да. Айылдын эң алыскы жери экен. Анан жалаң мындай чөптөр баскан жер экен. Жылан дегендер жокпу? Буякта себеби буякта тешиктер турат да, көрүп атам. Жайан жылан чыгып, улуу баланы алып чыга албай калган экен да, эшикке алып чыгабыз деп алып чыга албай калып.
тартынып чыгып кеткен экен жылан. Жылан чыгып атат үйдөн, жылан көп чыгат экен. Бул үйдө 30 жылдан ашык киши жашаган эмес экен да, бизден наркы жашаган үйүбүздө. Ошол үйдү эме жылан басып кеткен экен. Аяктагы жыландар күн ысыган сайын биякты өспөй келип атат. Демек бул үй 30 жылдан бери эчим жашагандыктан анан сиздерге ким таап берди бул үйдү? Биз ошо айылдын ветаптекасын айылды караган ошо врачтардан сураштырып отуруп анан алганбыз да ошол үйдү. Көзүң эме күйөөңүздүн, жолдошуңуздун көзү азиз болсо, демек бул 7 баланы өзүңүз эле багып атат экенсиз да? Өзүм эле. Өзүңүздүн Жылдан бери жолдошум анча-мынча немеге акалган көп күчү мага тийип калат да, оор немелерин өзүм кылам. Мен кошо жарышып бок чыгарып жүрдүм, кошо жарышып үй сагышып жүрдүм, кошо жарышып суу ташып жүрдүм. Не жумуш бул демек каражат табасыз бул 7 балага? 7 балага тамак бериш да бул оңой эме эмес да. Күнүмдүк ар ким ар кандай жумуштарга чыгарат. Бирөө үй саап берип кой дейт, бирөө үй жыйнап берип кой, бирөө шыпыргы тасылаш дейт. Ошолорго тынбай чыгам, кышында шыпыргы тынбай болот да. 300төн 200төн төлөшөт, ошолорго тынбай барып иштейм. Тынбай иштеп турам да. Мен азыр жакшы, балдарым пособияга тапшырып койдум, ал да кичине түрткү болуп. Аяктан пособия алып эметсем, аягы да жардам болуп турат. 7 балаңыздын канчасы мектепке барат? 4 мектепке барат. Алар кандай? Мына карантин учурунда онлайн окуша алдыбы? Онлайндан окуй албай калдык, соткабыз жок, окуй албай калдык онлайндан. Азыр эжейлери үйгө келип айтып атат, балдарымдын чейрегин чыгарбайм деп. Чейрегин чыгарбаганда мен түшүндүрүп айттым, мен соткам жок. Балдарым эметип окута алган жокмун дедим. Үйдөн окуп эметип атышты, китептерди жазып окуп атышты, бирок мен аны кетире алган жокмун да эжелерге. Соткам жок болгондуктан. Медина эже ушул үйдө жашап күн өткөрөт. Мен эже айтсаңыз, кыштын күнү азыр бул жакта мен печка деле көргөн жокмун да. Кыштын күнү кандай алып жашайсыздар? Кыштын күнү жана кичинекей печканы жактык, тигил үйдө болду. Жылган жок, үйлөрүбүз суук болду, үшүдү балдарым. Кроватка отургузуп ороп журкандар менен эметип койдум. Мен Кудай буйрса быйыл кышка чейин печка салдырабыз деген эме алып атабыз. Бирок 8000 деп койду да, печка салып бергенге 8000ге салып беребиз деп койду. 8000 сом таппай салдыра албай атам печкамды. Кышында үшүп чыктык, эптеп эле өлбөсүн жашоосун эптеп кечирдик. Көмүрүбүз жок болду, отунубуз жок болду. Кышта келдик, кышта көчүп кетип калдык. Кышта келип суук, плита сайдык. Плиталарыбыз да ээри берип жарабай калды. Азыр бүт эле эшикке жасап, эшиктен эме албай. Мен де жем айтсаңыз, могу үйүңүздө эле бир кандай үйдө мындай жашасам деп мындай кыялданасыз? Азыр мен бул жака жолду мен араң таап келдим да. Араң таап келдим. Өтө бир айылдын бир этегине жайгаштыр. Тегине жашайбыз, талаа жерде да. Жашаган жерибиз эми үйүм бир айылдын ортосунда болсо, Сокулукта эле? Сокулукта эле айылдын ортосунда болсо деп ойлойм. Тилегим ошо, балдарым эптеп үйлүү болуп калса, өзүм кыйналгандай балдарым кыйналбаса дейм. Мен көп кыйналдым балдарым менен, көп жерге бардым. Бирок ушунча бала менен квартирага киргизбей коюшту. Кудайга күнөөлүү болуп балдарымды алдыра алган жокмун деп боюмда кандай болду ошондой төрөп багып чоңойттум балдарымды. Көргөн эскилери курсак эле ток болсо болду деп ошо сүйүнүп ошо эме алып жашадым. Азыр эми балдарым чоңоюп келатат, балдар басынтат, силердин үйүңөр жок, мындайсыңар, андайсыңар дейт. Балдарым келет кээде. Мама неге деп. Айла жок, жалгыз мен несин эме кылам, жолдошум жарабаса жумушка. Бир кишинин түрткөнү болбойт, мамамдар түртөт. Паам жок, каза болуп калган. Мен да 6 бир тууганым, 6 бир тууганын 4-үнчүсү менен. Калгандар эркек балдар менен. Үйлөнгөндөн кийин алардын да мамасы бар да.
алар жардам берет, мындай продуктуга майда чүйдө акча керек десем жардам берет, бирок мындай түрткү кылып жардам бере алышпайт. Туугандарыңыз Начар турат, алардын деле эчтекеси жок, алар деле барашный үйдө турушат. Мындай немелери жок да, түрткү кылып түртүп көтөргө, жүрөк көтөргө. Анан бир жактын жалгыз түрткөнү оңой албайт экенсиң. Азыр мурун аябай кыйналып көрүнгөн жерде мал бактык, көрүнгөн сарайларда жүрдүк, көрүнгөн квартираларда жүрдүк, эми тазалап, эми баарын жыйнаштырып алганда чыккыла деп чыгарып үйгө атышты. Анан ушул үйдө жашап, ушул үйдө жашап, туруктуу жашап атканыбызга 1,5 жыл болуп калды да. Так чыккыла деп эле монча бала менен квартирага да албай, көрүнгөн талааларда, жалаң тала жерлерде жашадык да. Сарайларда, көрүнгөн сарайлардын баштарында салынган үйлөрдө жашадык. Анткени эч ким албай калган менен. Анан кыйналып эле мал баккан, азыр эми малга момунча бала менен малга да албайт. Силердин балдарыңар көп деп. Ошону поля сойлого чыгабыз, кышкысын шпырга тазалаганга чыгам, бирөөнүн бирдеке жумуштары болуп калса ошолорго чыгам. Ошо күн кечирип отурабыз. Күнүмдүк тамак, күнүмдүк оокат. Мындай жылыш болуп үй алып, үй жылы албайм да. Ардактуу достор, биздин ушул кайрымдуулук иштеринен алектенип аткан достор, бир канча фонддор ушу Медина эжеге 50 сом аштырып берейин десек, Медина эжебиздин дагы телефону жөнөкөй телефон экен. Ошондуктан да ушул биздин видео тасмабызды көрүп аткан кайдыгер карабаган инсандар болсо, келиңиздер ушул Медина эжебизге бир жакшы уюлдук телефон алып берип, андан нары бир 50 сом аштырып берсек, ушул Медина эжебизге жардам берсек, себеп дегенде 7 баланын энеси, кантсе да 7 баланы багыш алгандай оор. Азыр мен бул жакка менин эжемдин номерин калтырып кетем. Эгерде бош убактыңыздар болсо, кайдыгер карасаңыздар, Белоцкийби же? Белоцкий достор, кечиресиз, Белоцкийде Средненько деген айыл, достор, Средненько айыл. Восточная 1 деген. 8 экен, кечиресиздер. Восточная 8 деген үйдө ушул эжем турат. Келип колуңуздардагы бир жакшылыкты берип кетиңиздер.